Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышып, буга чейин коюлган талаптардын аткарылышына көз салды. Элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн зарыл болгон инфраструктураны камсыз кылуу аракеттерин жеке көзөмөлүнө алганы дагы бир ирет белгиленди. Алгач Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук ооруканасындагы абал менен жеринен таанышты. Бул жерге отура турган Yok, siz ağır çekmeyeceğiz bunu, razı paylaştırmayın. Ancak başka yok da. Bunu alış gerek, bunu da kalış gerek. Bunu da kalış gerek. Bunlar barısına seç gerekler. Жалал Абад облустук ооруканасынын 3 бөлүмүн куруу үчүн кийинки жылдан тартып каражат бөлүнөт. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев облустук оорукананын абалы менен таанышып жатканда айтты. Бул жумуштук сапарда Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев да болду. Коррупционный элементтер болуп кетпесин, айтып коёюн. Кимдир бирөө завышение кылып, анан кийин бир акчасын жей турган башка чистейший биз под контролем. Хорошо? Каждое движение под контролем болот. Бул мамлекеттин гана кызыкчылыгына баары аракет кылышыбыз керек да. Жалал Абад облустук ооруканасында 20дан ашык бөлүмдөр бар. Бирок алардын арасында терапия, неврология жана жасалма бөйрөк бөлүмүнүн имараттарынын эскириги жеткен. Имараттардын долбоорлору түзүлүп, ага ылайык 300 миллион сомго жакын каражат керектелери аныкталган. Негизинен курула турган ушу 3 бөлүмдүн имараты ошол жерге 3 кабаттуу имарат болуп курула турган болуп, эскизный планда бүгүн түзүлүп, Камчыбек Кыдыршаевич өз көзү менен көрүп, ошон 300 миллиондун тегерегине кете турган акча боюнча маселелерди кароого тапшырма берди. Кудай буюрса, ушул здание эмки жылдан баштап курулуп бүтүп калса, оорукана үчүн аябай чоң жетишкендик болот, оорулар үчүн аябай жакшы шарттар түзүлмөк. Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук кургагучулукка каршы күрөшүү борборунун имаратынын абалынан да кабар алды. Борбордун эмгек жааматы менен жолугуп, жумуштун жүрүшү менен таанышып, жаңы имаратты куруу пландалып жатканын айтты. 1948 жылы түптөлгөн борборго акыркы 50 жылдан бери жаңы имарат салынбаган болчу. Бул жерде оңдой турган, түзөй турган, же болбосо ремонт кыла турган акыбалы жок экендигин мага айтышты. Ошон үчүн азыр мен бурежкеге айттым, барып, ар жакта карап, муну оңдош керек, муну түзөш керек дегенде эч кандай пайдасы жок. Аны көрүп биз комплекстен карап чыгайбыз. Макулбу? Эми акчада сизге келип, бул жерде полностью карап, кайсыл жерде өзгөртүш керек, кайсыл зданиялер сынас этишибиз керек. Аларды ордо эмнелерди салышыбыз керек. Естественно, бул жактардын ою менен булардын айткан жанагы предложениясынын негизинде биз ушул жаңадан куруп чыгайлы деген ойдобуз. Мен бул жаңы оорукананын эскизин сметный проектин түзүп алып, бардык жака кат жазып атам. 3 жылдан бери чуп атам. Камчыбек Кыдыршаевич келип кетти, өзү келип бизге аябай кубанычтуу кабар айтып кетти. Ушу жаңы бир заманбап 3 этаж 90 орундуу оорукана куруп бергенге жардам берем деп. Ошого биздин коллектив биз бүгүн аябай кубанычтабыз, сүйүнүп жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн жана тийиштүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине жеринде тапшырмаларды берип, алардын аткарылышын толук кандуу камсыз кылууну талап кылды. Медицина мекемелеринен сырткары аймактагы жол көйгөйлөрү, жаңы жолдорду куруп, эскилерин жаңылоо багытындагы маселелерди тез арада чечүү талабын койду. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.